Саламатсыздарбы урматтуу пас туура эле берилди. Өнөктөшү каршы эпкинде болуп калгандыктан ой кандай сонун кыймыл аракет. Топ өзөктүү оюнчулары трансфердик терезеде. Азыр бул соккудан кийин сөз Дулайлы жакшы сокку. Данияр азыр болсо кандай сонун пас. Мүмкүнчүлүк бар, гол! Талас командасы эсепти ачты. Бакдөөлөттөрү Беков булсаңыздар мына бир коргоочуга 3 чыгып калган. Ошондуктан бул жерде өнөктөш идеалдуу пасты берди дагы. Албетте Бакдөөлөттөр ортолоп калды жана биз азырынча азыр болсо дагы бир сокку. Кайткан топто биринчи болду дагы эсепти теңеди. Артбласт командасы ала алган жок. Окей. Сокку кайткан учурда Элдар Мухтарбеков керектүү жерде, керектүү учурда керек. Андай болсо Бекжан Көчкөнов болот. Эмил Канетов баратат. Өзү тепти. Жана гол эмес. Ой, көрдүңүздөрбү, коргоочунун сейф жасаганын, ийини менен, денеси менен чийиндин үстүнөн топту кайтарып кетти эле, кайра сокку, гол. Мына көрдүңүз, командасын алдыга сууруп чыкты. Мына көрдүңүздөрбү. Кандай сонун. Идеалдуу кыймыл аракет бул жерде албетте. Азыр болсо дагы бир пас. Ой, карасаңыздар каршы эпкинден эгерде азыр гол жер алса, эң кооска Талмас Саматуулу былтыр дал ушул нарында ойногон болчу, эсиңиздерде болсо. Азыр сонун пас, кантип гол кирбей калды. Каршы тарапта өйдө жагында албетте чоң монитордо эсеп сандары көрүнүп турат дегенче бул жерден гол. Ислам Туратбековго дейм, кайрадан дарвазачынын сол бутунда, мына карасаңыздар. Сол бут менен сокку затты автогол сыяктуу, бирок бир атаандаштан сонун өттү, өзү баратат, жана пас берди. Кандай сонун комбинациялык гол. Данияр Таалайбеков, Акылбек Анарбек, мына көрдүңүздөрбү, канчалык сонун жүрүш. Бир коргоочуга албетте экөө чыгып калган болчу, ошондуктан бул жерде Сабит Виктор уулу жана ошондой эле Майрамбек азыр оюн талаасында дегенче. Ой, кандай сонун кыймыл аракеттен кийин гол. Эмил Канетов бир коргоочуну кантип жазгыр өткөнүн көрдүңүздөр. Каршы эпкинден кармап туруп сокку узатуучу позицияга чыкты дагы жакынкы бурчту камалууга алды. Көрөтасыздар, Артбласт алар ишенимдүү алды да дегенче ушул жерден эсеп санын кыскартты. Карасаңыздар, өтө сонун кыймыл аракет. Голго азыр болсо кезектеги чабуулду баштаса болот. Пас жана оюн уланууда азыраак убакыт. Негизинен теориялык жактан бул убакыт жетиштүү, бирок мына азыркыдай бош дарбазада гана ой сонун подкат жүрүш уланып жатат. Пас жана гол. Азыр голду киргизип кетти. Ары жактан ошондо Андабеков пас берди. Ал эми негизинен сиздерге айтсак болот, бул турнирлик тизмеге таасир бериши ыктымал. Ошондуктан азыр бош дарбазага дагы бир гол. Акылбек Анарбек уулу бул ирет 7-чи гол. Мына көрдүңүздөрбү, Акылбек Анарбек уулу өзү топту тартып алды жана өзү игилиги менен ал эми таласка ыраазычылык билдиребиз. Башында жакшы сонун оюн